Урматтуу телекөрүүчүлөр, муну ушинтип эфирдик сапарыбызды алдыгына көздөй Турмушта, жашоодо адамзатка берилген эң чоң сыйлык бул албетте убакыт деп бир акылман айткан экен. Күндүк өмүрүң болсо түштүгүндө жоргон дейт. Бүгүнкү мына убакытка атайын таңга карап, жалпыбызга мына күн Кудайым буйрса, шооласын бир тегиздикте жалпыңыздарга чачып турган кез. Мына ошентип карап аткан таңда сиздер менен дагы да болсо бүгүнкү куттуу студиябызда өзүбүздүн эфирибизди алды көздөй улайбыз. Бүгүнкү студиябызда дагы бир конок бар. Өзгөчө конок десек болот. Кесиптешим сиздерге тааныштырып өтсүн. Кадырман телекөрүүчү, назарыңызда таң киреген өз көрсөтүүсүн улантып жатат. Бүгүн биз атайын ден соолугубузга кам көрө турган, ошол эле учурда биздин жашообуздун түп тамырынан бери кыйналып жаткан учурларыбыз болот, же болбосо уктаган сайын чарчаң кабалда жүргөн айымдар, мырзалар бар болгон болсо, стресс, депрессияга түшүп кетсеңиз, паникалык атака болуп атса, невроз болуп атса, же болбосо жөн гана жашооңузда бир көйгөйдүн артынан экинчи көйгөй келип эле, бири бүтсө экинчиси башталып эле жашооңузда кандайдыр бир кыйынчылыктар болуп жатса, финансылык тоскоолдуктар болуп жатса, демек сизге биз атайын туура жол көрсөтүп турган инсанды чакырдык. Бүгүн бизде конокто психолог, энергопрактик, гипнотерапевт Гүлзат Асанбекова бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кош келиптирсиз. Рахмат. Ыраазычылык алгач эле атайын убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн. Эми негизи паникалык атака деген эмне, ошол жөнүндө баштасаңыз аябай жакшы болгон атат да. Паникалык атаканы негизи медицинада ошол көп убакыт адам өзү стрессте жүргөндө, ошол стресс аң сезимге, денеге чогулганда панический атака деп, бул негизи коркуу сезими. Адамдын ички дүйнөсүндөгү коркунуч абдан көтөрүлгөндө, то есть адамдын жүрөгү дүкүлдөп, тахикардия болуп, муунган сыяктуу болуп, өзүн өзү жоготуп, негизи бул адам өзү өлүп калам го деген коркунучтун келгени да. Ушундай моменттерде адам баягы скорый помощьты чакырып, ар кандай антидепрессанттарды ичип, транквилизаторлорду ичип атат да. Бирок панический атакадан киши өлбөйт. Бул жөн эле коркунуч. Бул коркунуч деген бул иллюзия да. Адам өлүп калам го деген коркунуч пайда болгондо өзүн өзү жоготуп жиберет. Коркунуч сезими көпкө чейин жүргөндө, көпкө чейин ошол сезим менен жүргөндө бул паникалык атакага алып келет демек, э? Көпчүлүк не то что көпчүлүк коркунучта жүргөндө, көбүнчө бул көп кайгы капада, ойлонууда, тынчсызданууда. То есть панический атака ал бир күндө эле жаралып калбайт. Ал адамдын аң сезиминде күндөн күнгө адам стресс болуп жүрө берет, тынчсыздана берет, туура эмес ойлорду ойлой берет, өзүн өзү бир кандайдыр бир көйгөйдү чече албай жүрө берет жылдар бою. Анан баягы хронический болуп ичиңде топтоло берет. Анан бир күнү нервдик система просто чыдабай калганда уже панический атака аркылуу сезим чыгып баштайт. Анан ден соолукка зыян келтирет. Аны менен катар эле ошол көйгөйлөрдөн чыгуу үчүн өзгөчө баягы адам энергия алып жүрүш керек да. Ал үчүн адам эмне кылыш керек болду экен? Энергия алуу Бул өлкөгө жыл сайын миллиондогон туристтер Эйфель мунарасына суктанып, жакын жердеги кафеден круассан жеш үчүн келишет. Демек биз уникалдуу өлкө аталган Франциядабыз. Саламатсызбы элитайым? Кандайсыз? Кандай турасыздар? Дүйнөдөгү биринчи коомдук транспорт каттам пайда болгон. Дүйнө жүзү боюнча искусствого, модага жана тамак ашка чоң таасирин тийгизген Франциядагы мекендештер. 100 километр алыс экен Парижден. Ошака биз барып, аякта кой союлуп. 15 жылдан бери мындай француздарды уже кыргыз катары көрүп атам да. Кыргыздар да француздарга окшоп кетет бир убакта. Франциядагы мекендештер кайсыл тармактарда иштешет? Кандай ийгиликтерди жарата алды? Алардын кыялы, жашоосу тууралуу кызыктуу көрсөтүү тартып келдик. Ушул жерде биз женский клуб деп айтабыз, аялдар чогулабыз. Францияга жаңы келгенде студенттер ар кандай кыйынчылыктарды кездештиши мүмкүн. Тил жагынан болобу, интеграция жагынан болобу, ошол биздин максат клубда ушу жаштарга жардам берип, бир-бирибизди кайсы шаарда болбосун, Франциянын биргеликте болуп, жардам керек болсо, мисалы суроолор болсо, ошого жооп берүү максатында ачылган клуб болуп эсептелет. Кыргызстандык мекендештер менен болгон маекти Регион жана Door Life Media YouTube каналынан көрө аласыздар. Француз атыры, Багет, Диснейленд, Франция тууралуу кызыктуу фактыларды камтыган көрсөтүүнү сөзсүз көрүңүз.
Биз бүгүн Норвегия өлкөсүнүн борбору Осло шаарына келдик. Эле көрүүчүнү шыктандырып, жаңы өлкөлөр менен таанышууга мүмкүнчүлүк берген супер долбоор. Эми биз Норвегиядабыз. Дүйнөдөгү эң узун жол туннели дал ушул өлкөдө. Уникалдуу жаратылыш кубулушуна ээ. Жылдын бир нече айларында күн чыкпаган кышында, күн узак убакыт бою горизонттун астында турган, полярдык түн орун алган өлкөдө ийгилик тарыхын жарата алган Норвегияда жашаган мекендештерибиз тууралуу көрсөтөбүз. Университет өзү Норвегиядагы биринчи бизнес университет деп эсептелет. Адаттагыдай эле алардын ийгилик жолу, жумушу, кызыктуу жашоосун чагылдырабыз. Бул администрация, мен отурган жер. Бул жакта окуп кеткендер абдан жакшы жумуштарга иштешет. Жаңы крал келгенде, ошол жерден королдор келгенде коронация болушат да, ошол жерден кара жумуштарга иштейм деп аракет кылбай эле коюшсун. Анткени абдан таланттуу биздин жаш мундар Кыргызстанда азыркылар. Норвегиядагы мекендештер долбоорун Регион жана Door Life Media YouTube каналынан көрө аласыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, муну ошентип эфирдик сапарыбыз алдыны көздөйлөйбүз. Бүгүнкү биздин конуубузда психолог сиздерге атайын өзүнүн баалуу болгон кеңештерин берет. Маегибизди улайбыз. Эже негизи эле багы адам стресске түшкөндө, депрессия менен катар эле ар кандай көйгөйлөр болгондо адамга ар кандай бир оорулар дагы чалдыгышы мүмкүн. Ошол оорулардан чыгыш үчүн, өзгөчө энергия болуш үчүн көрүүчүлөр да кызыгып атса керек, эмне кылсак болду экен? Сиз туура айтып атасыз, энергия деген азыр бул жашоодогу дүйнөдөгү эң кымбат валюта болуп эсептелинет. Энергиясы бар адам оору сыктоого азыраак чалдыгат. Анткени мисалы мындайынан деле ойлоп көрсөңөр, биздин организм өзү самоисцеление, өзүн өзү айыктырганга кудурети бар да. Эгерде жетиштүү энергия болсо, ар бир орган болобу, ар бир биздин денебиздин бир бөлүгү болобу, организм өзүн өзү айыктырып кетет, эгерде энергия жетиштүү болсо. А эгерде энергия аз болсо, демек адам алсыз болуп, чарчанып, жаткысы келип, уйкусу келип, шалдырап, эч нерсеге калуусу, көңүлү жок болот. Мисалы, энергияны мынтип элестетиңиздер. Бул адам толтура стакан болгондо, суу толгондо, это бул сиздин энергия да. Эртең менен сиз айтмакчы чыгып атасыз, например. Бул энергия негизи мындай деп түшүнүш керек. Элдер көпчүлүгү сурайт, энергияны каяктан алам деп. Биздин организм ошондой жаратылган. Биздин энергия ички дүйнөбүздөн генерация болуп чыгат. Ал эми кошумча энергияны биз спорттон, тамактануудан, кофеден, бирөө шоколаддан, бирөө жаратылышка барып эс алуудан, йогадан, ушул сыяктуу биз кошумча энергияны алабыз. А бирок өзүбүздүн энергиябыз ичтен чыгат. И, например, мисалы эртең менен сиз турдуңуз, жолдошуңуз менен, условно, уруштуңуз, бул жарты стакан энергияңызды чачып жибердиңиз. Бала жумушка келдиңиз, дагы бир тынчсыздануу же бир кыжырлануу болду, дагы төктүңүз. Ошону менен отуруп, сиз кечке чейин баягы туура эмес негативдүү эмоцияларга алдырып отуруп, өзүңүздүн болгон энергияны төгүп туруп, мына кечинде келип, эси ооп, киши шалдырап уктап жатып атат да. Ал эми эгерде адам өзүнүн эмоциясын башкара алса, өзүн өзү жакшы позитивдүү ой жүгүртүүдө позитивдүү алып жүрсө, баягы стакан толот, энергия толот. Энергия толгондон кийин уже ал естественно агып чыгат. Агып чыккандагы уже излишек, бул деген развитияга, реализацияга кетет. Жанагылар көптөр айтып атпайбы, мен бизнес баштап масштабка чыга албай атам деп. Анткени энергия жетпейт. Анын энергиясы ошол тиричилик араң жетет, эртең менен туруп тамак ичип, баягы балдарына карап, күнүмдүк жашоого жетет дагы, а реализацияга акча дейм да, энергия жетпей атат. Демек акча жетпей атат. Туурабы? Энергия жетпей, уже бул дальше масштабка чыга албай атат, анткени эми жөнөкөй сөз менен алы жетпей атат. Вот. И адамдар ошону изденип, кантип масштабка чыгам, кантип бизнесимди өнүктүрөм, кантип чоң оборотко чыгам деп издеп чуркап жүрүшөт да. Но на самом деле ички потенциалды көтөрүш керек. Ички энергияны көтөрүш керек. Ошондо энергияң көтөрүлгөндө сенин алың, сенин күчүң бардык нерсеге жетет. Үй бүлөгө дагы, жумушка дагы, реализацияга дагы, саякатка дагы, вот адамдын каалоолору
энергия толгондон кийин анан ишке ашып баштайт. Демек, эң алгач эмоция калтырбай, ошонун чечүү жолдорун гана издеш керек экен, Вот теперь байкасаңыздар, бул кандай бири-бирине байланышкан. Эми энергия ошентип слив болбош үчүн, ошентип энергияны эмоцияга алдырбаш үчүн эң биринчи ирет бул жерди башкарыш керек. Ой жүгүртүүнү башкарыш керек. Эң биринчи маанилүү нерсе бул биздин ой жүгүртүү. Эмнени ойлосоңор, ошол жашооңордо ошол нерсе болот да. Жакшы ой, вот жакшы ойду мындай болот. Жакшы ойду ойлосоңор, жакшы сезим көтөрүлөт, жакшы эмоция көтөрүлөт. Жакшы эмоция сиздерди бир жакшы кыймыл аракетке түртөт. Жакшы кыймыл аракет жакшы натыйжаны берет. Анан сиз айтып калдыңыз, бизнесин баштап алып, бирок масштабка чыга албай жатат деп. Кээ бир инсандар бар, бизнесин баштап алган, же ары кетпейт, же бери кетпейт, же болбосо ижарасын төлөгөнгө гана иштей алат дагы, өзүнө кирешеси аз, же болбосо алган товарын сата албайт, бизнесте масштабка чыга албайт, же болбосо жаңы баштаган болсо жолун таба албайт, кантем, кайсыл жакка барам, же бизнес баштагысы келет, акчасы бар колунда, кантип баштаганды билбейт. Негизи эле ошол бизнес жаатында эмнеге көңүл бурушубуз керек да? Эмоциядан сырткары, өзүбүздүн энергиядан сырткары. Энергиядан сырткары, эмоциядан сырткары биз өзүбүздүн ички сапаттарыбызга көңүл бурушубуз керек. Анткени карасаңыздар, бизнеске кандай адамдар барат? Баарыбыз эле бизнеске баргыбыз келет. Баарыбыз эле ийгиликке жетишкибиз келет. Бирок эгерде сизде өзүңүзгө болгон ишеним жакшы болуш керек. Мисалы мындай да, бизнесте жүргөн адамдардын сапаттарын айтып берейин. Эгерде сиздерде ошондой сапаттар бар болсо, анда смело бизнеске барсаңыздар болот. Бизнесте жүргөн адамдар өзүнө өзү абдан ишенимдүү. Стрессоустойчивый, стресске туруктуу. Анткени бизнесте өйдө ылдый болот. Рисктер болот. Ошол рискти көтөрө алыш керек. Бизнесте жүргөн адамдар дисциплинированный деп коет кыргызча, андай өзүн өзү башкара алган адам. Анткени сени эч ким эртең менен тура кой эле, тура кой, бас жумушка бара кой эле, бара кой дебейт. Мисалы найымда иштеген адамдар, зарплатада иштеген адамдар, алар билет эртең менен 8-те барат, кечинде 5-те кетет, всё, үйүнө барат дагы өз ишин кылат. Бизнесмен адам 24 саат өзүнүн ишин ойлонуп, 24 саат үйүндө уктап жатса дагы тигил ишти ойлоп турат. Бизнесте жүргөн адамда бош убакыт ошондой каалагандай өзүнө сарп кыла албайт. То есть бул опять-таки ошол өтө жогору дисциплинада жүргөн адам, өзүн өзү башкара алган адам. Анткени өзүнө өзү эң негизгиси дагы энергиясы көп адам. Анткени ошол энергия буга ички мотивация берип турат. Бизнесте жүргөн адамды эч ким эме кылбайт, ал өзүн өзү көтөрүп күнүгө өзүн өзү ошол чоң ийгиликтерге жетейин деп жүрөт. Биринчи ирет бул ишеним. Мен өзүм өзүм ишенем, мен ушуну кыла алам деген. Жасай алам деген максаттар болуш керек. Жана айтып калат го, эртең менен коңгуроонун жоктугу эмес, максаттын жоктугу адамды кеч тургузат деген сыяктуу. Максаттын болушу дагы бизнесте жүргөн адамдар негизи эле ошондой. Это не то, что чоң максат да болуш керек да, но еще и попланово. Ар бир жумага, ар бир айга, то есть конкретно мен бир айда мынча киреше алышым керек, мен бир айда, бир жумада ушул жумуштарды кылышым керек, и мен бир жылда ушундай доходко чыгышым керек деген конкретный цифра болуш керек да. А жөн эле мен каалап атам деген нерсе ал мындай чоң масштаб. Көбүнчө сизге мырзаларбы, жайымдар көбүнчө кайрылабы, жана кандай көйгөйлөр менен кайрылат? Мисалы психолог адамдарга көбүнчө айымдар кайрылат дейт да. Мен гипнотерапевтмин негизи. Мен психологда караганда гипнотерапия менен көбүрөөк иштейм. То есть бул именно конкретно максат коесуң, мисалы мен хочу X 5 там өзүмдүн доходумду көтөргүм келип атат деп. И биз ошол X10-ке конкретно кадам таштап, муну мындай кыл деп жетебиз да. И ошол эле кезде мисалы бизнес болгум келип атат, бирок ички дүйнөмдө менде бир кандайдыр бир чектөөлөр бар, кандайдыр бир коркунучтар бар. Мисалы бизнести банкрот болуп калсам кандай болот, анан иштебей калсам болот, эл эмне дейт деген сыяктуу. Булардын баардыгы биздин башыбыздагы чектөө. Булардын баардыгы биздин өзүбүзгө өзүбүз ишенбестик. Ушул чектөөлөрдү, ушул негативдүү ишенимдерди адам алып салса, адам эч нерседен коркпосо,
кете берет. Демек сизге келген кайрылган көйгөй менен кайрылган инсан менен жекече иштесесиз, ар бир көйгөйүн угуп, ошол көйгөйдү чечүүнүн жолун ар бир адамга индивидуалдуу берет экенсиз. Анан кандай адамдан акча качат дагы, кандай адамга акча келет, анткени айлыктан айлыкка жашап, айлыгын алып эле акчасын таратып коюп эле кийинки айга келгенде карыз болуп жатып калгандар көп. Анан канча акча такса дагы акчасы жукпайт, же болбосо карыздан карызга, кредиттен кредитке жашагандар дагы көп да. Бул кандай учурда болот? Акча бул биздин жан дүйнөбүздүн натыйжасы. Орусча айтканда деньги это следствие нашего состояния деп коет. Адам өзүн өзү пока бааламайынча акча эч качан келбейт. Сөз бар, сен же акчанын артынан кууп жүрөсүң өмүр бою, бул жана карыз кредитке батып ушу эптеп тияка иштейт, бияка иштейт, бияка иштейт, лишь бы акча табыштын айласын тапкан жүрөт. А эгерде адам өзүнүн баалуулугун билсе, өзүнүн тажрыйбасын, өзүнүн чебердүүлүгүн, то есть ар бир адамда өзүнүн таланты бар, ар бир адамдын өзүнүн касиети бар. Эгерде адам ошону конкретно билсе, мен кандай экенимди билсе, акча менин артыман кууп келет. Мисалы, ушул райондо бир өтүкчү болсун. Өтүкчү болобу, кандай гана кесип болбосун. Эгер ошол өтүкчү мен ушул жерде эң сонун өтүктү мен жасайм деп өзүнө өзү 100% ишенимдүү болсо, Бишкектин тяк башындагы киши айтат, тиякта бир сонун өтүкчү бар, мен жок ошоко барайын дейт дагы, алыстыгына карабай келет. Демек акча артыңан келет деген нерсе ошол. А бизде көпчүлүктө адамдардан, мен терапияда көп иштейм да, сенин эмне баалуулугуң бар, сага эмне үчүн акча келиш керек десем жооп бере алышпайт. Адамдар просто өзүнүн баалуулугун түшүнбөй калышкан. А бирок ал баарыбызда бар, ички потенциал деген бар. Ошону просто ачып, адам өзүнүн ким экенин түшүнүш керек. Ошондо акча артынан койт. Демек баягы адамдар өзүнүн алсыздыгынан мен балким ушул жер туура эмес болуп калат болду экен деп эле деп атып баягы максаттарына ортодогу сиз жогоруда айткандай бийик ийгиликтерде же болбосо улуу максаттардын көбүн эл эмне дейт деген сөздүн аркасынан өзүбүздү чектеп коюп ошондой ийгиликтерден кургалабыз деген. Бул даже алсыздык эмес, бул түшүнбөстүк. Жасай аламбы, колман келеби деп да коркот. Бул билимдин жоктугу. Адамдын жашоосу, бул мына биздин жашоо, бул тынымсыз өнүгүү процесси. Биз 1-класска бардык, бала бакчага бардык, 1-класска бардык, университетке бардык. Биз окуп келатпадыкпы? Окуп, чоңоюп, тура өсүп, өнүгүп келип аттык. Эмне үчүн биз 30ка келгенде өспөй, өнүкпөй, болду эчтекени билбей эле жөн эле жашап атабыз? Дальше өсүш керек, өнүгүш керек. Адам билим алган сайын, аң сезим өскөн сайын жакшы жашоого, жакшы бир деңгээлдерге жетүүгө мүмкүнчүлүк ачылат. Сизге кандай көйгөй менен көп келишет? Ар кандай. Бул жашоодо бул каалагандай да, бирөөнүкү ушул мамиле көйгөй. Көбүнчө айымдар ушул мамиле, семья, үй бүлөдөгү күнүгө уруш талаш, түшүнбөстүк деп келишет. Эркек кишилер көбүнчө ушу бизнести масштабка чыгарам же иштетем же кошумча бизнестерди ачам деп келишет. Анан ушул оору, тынчсыздануу, паникалык атака, уйкусуздук, ушу сыяктуу нервке байланышкан, то есть ой, аң сезимге байланыштуу психосоматикалык оорулар деген бар. Азыркы убакта мен көп байкадым, мага келген кардарларды даже врачтар өздөрү, доктурлар өздөрү жиберип калыптыр. Силер психологко көрүнгүлө, силердин оору психосоматический оору деп. И ошондон адам дагы кайрылып калышты да. Анан ошо сизге келген көйгөй менен келгендерде кандай жыйынтык болуп атат? Мисалы, башка эле көйгөй менен келип, жашоосундагы сиз айткандай жолдошу менен болгон түшүнбөстүк, же ден соолугундагы көйгөйлөр, алсыздык, уйкусуздук болуп, же депрессияда, стрессте жүрөт. Анан сизге башка эле көйгөй менен келип, балким финансылык жашоосу өзгөрүп, финансылык баягы секириктерди жасаган учурлар болгон чыгар. Сиз аябай жакшы түшүнөт окшойсуз психологияны. Колесо жизненного баланса деген бар. То есть жашоонун дөңгөлөгү деп коелу кыргызча. Ошол 8-9 бөлүккө бөлүнгөн. Мамиле, акча, ден соолук, өзүң руханийлик бар, өзүңө короткон убакыт сыяктуу 9 бөлүккө бөлүп туруп, и ошол 9 бөлүк адамда баардыгы ордунда болгондо гармония деген ошол адамдын жана жашоо дөңгөлөгү алдын көздөй жылып, жакшы жылат, жакшы деңгээлге жетет. А эгерде сиз бизнесте өнүктүрүп атасыз дейли, жанталашып күнү түн иштеп атасыз, а үй бүлөдө күнүгө чыр чатак, үй бүлөдө түшүнбөстүк. Бул сиздин бизнес жүрбөйт. Бул баардыгы бири-бирине чырмалашкан.
ден соолугуңуз начар болуп, күнүгө ушул түнү менен уктабай нерв болуп жүрсөңүз, анан оюңузда мен бизнести азыр кыйратып иштетип жиберем десеңиз, жаңылышып атасыз. Сиз иштетесиз бизнести, ооба, бирок через усилие, через кыйынчылык, через мындай энергозатратно кылып, и ошол тапкан акча баягы күнүмдүк эптеп оокатка, тамакка, кредитке, баягы бытовой расходдор жабылат дагы, андан жогоруга адам чыга албай атат. Эмне үчүн? Анткени биякта көйгөй бар, үйдөгү туура эмес мамиле бар. Ошону оңдош керек. Сиз айткандай, мамилени оңдосоң, адамдын бизнеси автоматически оңолот. Ден соолукту оңдосоң, мамиле тоже автоматически оңолот. Бул бири-бирине байланышкан процесс. Ошондуктан мен бар көрүүчүлөргө дагы, сиздерге дагы кайрылат элем. Силер бир көйгөйдү каза бербей, общий жашоодогу кайсыл бөлүк силерди канааттандырбай жатат, кайсыл бөлүк силерди тынчсыздандырып атат деген суроону берип, анан ошону тегиз караш керек жашоону. Анан эмне үчүн психологко кайрылышыбыз керек? Себеби мисалы менин кесиптешимдин жашоосунда, турмушунда, жумушунда көйгөй жок болсо дагы негизи психологко кайрылган туура. Биз учурунда кой мен психологко барганымды көрбөсүн, мен псих болуп калыптырмы, ооруп калдымбы деп ойлойт деп коркуп чоочуп турчу. Азыр тескерисинче ар бирибиз жакшы, күчтүү, тажрыйбасы мол психологдорду издеп калдык. Анткени мисалы Американы ала турган болсок дагы, Америкада керек болсо ар бир инсандын өзүнүн жеке психологу болот го. Балким бизде дагы мына ушундай жагдай болгон учур болуп калат. Эмне үчүн биз психологко кайрылышыбыз керек? Анткени замандын агымына жараша азыр өтө көп маалымат көп. Эмне үчүн сиз жана биз сүйлөшкөндө сурап атасыз, азыр стресс көп, оору көп, невроз көп деп. Анткени маалымат көп. 24 саат маалымат кирип атат. Биздин мээ, биздин аң сезим ошонун баарын обработка кылганга жетишпей жатат. Адам чарчап калып атат, понимаете? Бизде информационный мусор деген да көп. То есть керекпи, кереги жокпу? Биз 24 саат телефондо отуруп атабыз. Нерв чыдабай атат да, понимаете? И еще жашоонун темпи азыр өтө тез. Өтө тез. Сен биягын жетишип кылганча биягынан кетип атат. Бир жаңгылануулар кетип атат. И адам ошого жетишем деп өзүн өзү өтө тез стрессте жүрүп атат. Жогоруда сиз баса белгилеп калдыңыз, ашыкча нерселерден арылуу. Жөнөкөй эле телефондон. Кантип арылууга жол издегендер деле болсо керек. Эми бүгүнкү күндө баардык эле кесиптешим деле, балким меники деле да. Ошондо телефонду көп колдонуудан бир арылышым керек деген дагы көйгөйлөр жаралат. Жок, сиз туура эмес кичине коюп атасыз суроону. Арылуунун эч нерседен кереги жок. Бул сиз телефонду карап атсаңыз, сизге демек керек бул. Көп азыр биздин жашоо мисалы, то есть нужно смотреть канчалык сизге бул ушул терс таасирин берип атат деп. Эң биринчи мына кайра эле өзүңүзгө түшүндүрүшүңүз керек. Сизге бул канча плюс алып келип атат, канча минус алып келип атат. Сиз өзүңүз ошону түшүндүрүшүңүз керек. Ошондо сиздин аң сезим айтат, жок, мен ушуга короткон жарым саат убактымды андан көрөм бул нерсеге кылсам, максат болуш керек. Максаты жок адам жөн эле жашап жүрөт. А эгерде сиздин конкретно максатыңыз болгондо, сиз алдыгы жарым саат убакытты ошол башка мага керек нерсе анткени тиякта менин максатым турат, мен ошого жетишим керек дегенде сиздин мээ өзүнөн өзү вот тиякты көздөй кетет да. А максат жок болсо отура берет, телефонду карайт, муну карайт. Эми ушул максатыбызды биз кагазга түшүрдүк, оюбузга сиңирдик. Анан аны кантип иш жүзөгө ашырыш үчүн кандай техникаларды колдонушубуз керек? Анткени кагазга жазуу менен эле максат аткарылып калбайт. Эң сонунда кагазга, бирок негизи кагазга жазыш керек. Кагазга түшүрмөйүнчө оюңардагы бул жөн эле энергия. Бул бияктан кирет, бияктан чыгат, всё. Кагазга түшүргөндө орусча айтып коебуз, заземление деп коет, то есть биз ишке ашырып атабыз деген сөз. Эми максатты ойлодук, ишке ашырдык, эми биз энергиянын толкуну деген вибрация деген бар. Биз өзүбүздүн вибрацияны көтөрүш керек. Болду. Биринчи максат ушул да. Техника менен, практика менен сиз искусственный түрдө көтөрүп атасыз. Сиз өзүңүздү мотивациялап атасыз. То есть, например, да, мисалы, бир атка минип алып сиз кетип атасыз. Сиз тети максатка жетем дедиңиз, сиз баягы атты камчылап кетип баратасыз, өзүңдү өзүң мотивация кылып алып эле кетип баратасыз. 2 айдан кийин ат все равно эси ойт дагы жыгылат, чарчайт дагы жыгылат, понимаете? Вот, жыгылганда аны камчыламак тургай баспайт. Теперь ошентип өзүңдүн тышкы мотивация кылбай, ички мотивация болуш керек.
Ички мотивация болуш үчүн адам конкретно ошол жанагы коркунуч, тынчсыздануу, ишенимсиздин баарын алганда, мунун ичинен внутренний мотивация чыкканда айтат, тиякта максатым бар. Сизди эч ким уговаривать этпейт, эч ким айтпайт, просто аң сезим өзү эле ошол жакты көздөй кетет. Азыр мотивация деп калдыңыз да, сырткы, ички мотивация деп. Мисалы сырткы мотивацияга кимдир бирөөдөн алган мотивация дагы кирет. Мисалы мотивацияны каяктан аласың? Мен сизден мотивация алдым деп калышат го. Анан бул сырткы мотивация, утурумдук мотивация. Эгерде ички мотивация жетпесе, бат эле чарчап, мотивация түгөнүп калат экен. Анан ошол өзүбүздүн ички мотивациябызды көтөрүшүбүз үчүн эмне кылышыбыз керек? Кимдир бирөөдөн эле мотивация күтүп отура бербеш үчүн. Ошону айтып атам да, ички мотивация болуш үчүн ички дүйнөдөгү терс негативдүү эмоциядан баарынан айрылыш керек. Бул коркунуч, таарыныч, жалгыздык сезим, уялуу сезим, тартынуу сезим, күнөөлүү болуу сезими, кызгангандык, жанагы көрө албастык деген сыяктуу сезимдин баарын арылганда, то есть ички дүйнө тазаланып атат. Четко, конкретно максат коюш керек. Мен ушул мага керек деп. И дагы бул ушул ар дайым өзүңдүн энергияңды көтөрүп турсаң эле өзүңө жетиштүү болот. Өзүң жетиштүү болбой атканда, албетте бирөөнүн жанагы сетевой бизнесте жүргөндөрдүкү ушул жагы өтө жакшы да. Алар өтө сырткы мотивацияны берет, адам күчтөнүп алып кетет, бирок үйүнө жетип бир айдан кийин мотивациясы өчөт дагы, болду, кайра эле отуруп калат. Ошол үчүн ички адам өзү менен иштеш керек. Кесиптешим суроо берет окшойт. Негизи эле көбүнчө багы адамдар жогоруда айтпадыңызбы? Чындыгында эле да, адамдан бир иш чарага барасың, же балким коучтарга барасың, анан алардан болгону энергияң, алардан алган мотивация 2 күндүк, сиз айткандай 1 айга чейин жетиши деле мүмкүн эмес да, негизичи. Болгону 3 күнгө чейин демденип жүрөсүң, ушуну ишке ашырсам деп. Бирок ал болгону кыял катарында эле калып калышы да мүмкүн да. Конечно. Эгерде ички дүйнөңдө өзүң ишенбестик болуп атпайбы, ошого мен жетемби деп көзүң жетпей атпайбы, ошого көзүңдү жеткизиш керек. Көзүң жеткенден кийин сен жөн эле кете бересиң. Вот, например, Илон Маск да айтып коеюн. Энергиясы ашып ташкандыктан бул уже космоско учуп атат, бул уже каалаганын, то есть адамга эч кандай чек жок. Мен баарын кыла алам. Я все могу. Ошол состоянияга жеткенде адам просто кете берет алдын көздөй. Ишеним жок болгондо ал ойлонуп атат, кылсамбы, кылбасамбы, жетемби, жетпеймби, банкрот болуп каламбы, анан мага киши келбейт, анан мен минте албайм. Ишенбестик, уверенность, самооценка деген нерсе бар. Орусча, кыргызча кандай дейт? Өзүн өзү баалай албайбыз. Мага көптөр келет. Мен самооценкам түшүп кетти. Баары акылман, баары билишет аны. Мен самооценкам түшүп кетти. Мен айтам, самооценка деген эмне десем, ойлонуп калышат. Самооценка, өзүңө ишенбейчиликтен келет го, Сен өзүңдү баалабасаң, сени башка адамдар баалайт. Өзүңө ишенбесең, демек сенин бааң өспөйт, өзүңдү өзүң баалай албайсың, анткени мен жасай албайм деп эле өзүңдү өзүң ылдыйга тарта бересиң. Сенин бааң өспөсө, сага акча келбейт. Сенин бааң, мисалы 5 сом, же сенин бааң 500 000 сом. Вот, ошон үчүн акчанын артынан чуркап издебей, өзүңөрдүн баалуулугуңарды көтөрсөңөр, акча силердин артыңардан келет. Сөз бар эмеспи, билгендерге бул дүйнө күндөн күнгө үйрөнүп, билбестерге бул дүйнө көрдөн көргө сүрөөлү дейт. Ошон үчүн билим алыш керек, аң сезимди өстүрүш керек. Ушул биздин эң жакшы жашоого болгон кадамыбыз, жакшы жашоого болгон мүмкүнчүлүгүбүз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Багы уйкудан бир эсе ойгонсок, сизден дагы бир кеңештерди алып, 2 эсе ойгонуп, мына Кудайым буйрса, көбүнчө сиз айткандай эле ушул айымдар көп кайрылат десе, чындыгында эле бүгүн далили катарында кесиптешим өзгөчө бир суроолорду берди. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Көбүнчө ушул көйгөй менен келген инсандарга бир түз багыт көрсөтүп, аларга 2 күндүк эмес, 3 күндүк мотивация эмес, бир айдан аша турган мотивация менен алар ийгиликке жетүүсүнө жол түзө бериңиз. Ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңызды бөлүп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эми сизди кайсыл жактан издеп, кантип сизге кайрылса болот? Эгерде жашоосунда кандайдыр бир көйгөйлөр болуп аткан болсо, телегөрүүчүлөргө кыска кайрылуу жолдоп, каяктан издейт айтып коюңуз. Номер телефонумду айтсаңыз болот. Менин номерим 700-20-65-20. Социалдык тармактардан кантип издейбиз? Асанбекова Гүлзат, гипнотерапевт деп Инстаграм баракчасында, же болбосо Телеграм баракчасында менин каналдарым бар. Ошол жактан да көп маалымат бар, практикалар бар, кыргызча канал дагы бар, орусча дагы канал бар. Ошого катталып,
адам өзү менен өзү иштеш керек, окуш керек, билим алыш керек. Акысыз сабактарыңыз барбы? Акысыз сабактар дагы бар. Кадырман теле көрүүчү, эгерде сиздин жашооңузда кандайдыр бир көйгөй болуп жаткан болсо, финансылык жактан кыйналып жаткан болсоңуз, чарчаңкы болсоңуз, же болбосо канчалык уктасаңыз дагы уйкуга тойбой жатсаңыз, акчаңызды ары тарткылап, бери чойгулап жеткире албай жаткан болсоңуз, өзүңүздү өзүңүз баалай албай жатсаңыз, кайсыл бир жумушту баштаар алдында коркуп жатсаңыз, баштай аламбы, жасай аламбы, менин колуман келеби, же болбосо бул бизнести баштасам банкрот болуп калсамчы, мага киши келбей койсочу, ижарасын төлөй албай калсамчы деп өзүңүздү өзүңүз коркутуп жаткан болсоңуз, же болбосо сизде коркуу сезими көп болгон болсо, анда бүгүнкү биздин коногубузга кайрылсаңыз болот. Бүгүн бизде конокто психолог, гипнотерапевт Гүлзат Асанбекова конокто болду. Анан акысыз сабактары дагы бар экен. Инстаграмдан же болбосо социалдык тармактардын баарынан аты жөнүн жазып туруп эле Гүлзат Асанбекова деп издесеңиздер, каналдарын табасыздар да, ошол жактан акысыз сабактарын дагы көрсөңүздөр болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ошентип бүгүнкү эфир сиздер үчүн өзгөчө бир баалуу болду деген ишеничтебиз. Себеп дегенде биринчи багы жан дүйнө азыгы болуп отурган өнөр, көбүнчө төкмөлүк өнөрлөр менен концерттер менен сиздерге маалымат берсек, экинчисинде бул сиздин ийгиликке жетүүңүзгө атайын бир ийгиликтин сырлары менен бөлүштүк. Багы түндүк өмүрүң болсо түштүгүнө жоргонмун дегендей эле бүгүнкү 1 сааттык эфирибиз мына ошентип соңуна чыгуу алдында турат. Ар бириңиздерге багы пландаган иш максаттарыңыздарга сөзсүз түрдө күмөн саноо менен эмес, бир гана өзүңүзгө ишенүү менен, өзүңүздү баалоо менен жетсеңиз сөзсүз түрдө болот деген бир жакшы бир кептерди айткыбыз келет. Мына ошентип сиздер менен эфир аркылуу болгону коштошпойбуз, болгону эмки эфирден көрүшкөнчө дейбиз. Урматтуу теле көрүүчү, ар бирибиздин жашообузда көйгөй жок болсун, эң башкысы эмоциябызды туура башкарганды, ошол эле учурда биздин өзүбүздүн ички потенциалдык мотивациябызды көтөргөнгө, энергиябызды туура сарптаганды үйрөнүшүбүз керек экен. Ар бириңизге ден соолук каалайбыз. Мына ушун менен бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыгат. Сак саламатта аман эсен туруңуздар.